Сүрөттө көргөн биринчи нерсе сиздин мүнөзүңүз тууралуу ачуу чындыкты ачып берет. Сиздин көзүңүзгө биринчи эмне илинди? Бул сиздин мүнөзүңүздү кантип аныктайт? Психологиялык тесттер адатта адамга көрсөтүлгөн сүрөттөн байкаган биринчи нерсени чечмелөө боюнча курулат. Ошондуктан көргөн нерселер сиз жөнүндө баардык чындыкты айтып берет. Бирок жыйынтыкты өтө жакын кабыл албаңыз. Бул тест абдан кызыктуу нерселерди айтып бере алат. Демек, эмнени көрүп жатасыз? Биринчи, үлүл. Сиздин сапаттарыңыз жашоону сүйүү, сыноолорго жана укмуштуу окуяларга болгон сүйүү, энергия. Сиздин ичиңизде эркин рух жашайт. Сиздин мүнөзүңүздү бир фраза менен сүрөттөсө болот. Бул адам эртеңки күнү эч качан келбегендей жашайт. Сиз укмуштуу окуяларды, чакырыктарды жана жашоону жакшы көрөсүз. Ошондой эле сиз энергияга жана кубанычка толуп турасыз. Сиз күтүүсүз жана активдүү адамсыз, бирок сиз үчүн кызык эмес нерселерге эч качан убакыт коротпойсуз. Сиз баш ийишиңиз керек болгон эрежелерге жана процедураларга туруштук бере албайсыз. Сиз үчүн эң ыңгайлуу жер алдыңкы катарда же борбордо болуу. Ал жерде сиз өзүңүздүн таланттарыңызды көрсөтүп, заматта натыйжаларды ала аласыз. Бирок айланаңыздагы адамдар менен убакыт өткөрүүдөн ырахат алуу дагы бирдей маанилүү. Экинчи, карта. Сиздин сапаттарыңыз оптимизм, жеңилдик, айлана чөйрөгө болгон кызыгуу. Сизди кызык жаратуучу деп атоого болот. Сиз оптимистсиз жана жайбаракатсыз. Ошондой эле айлана чөйрөгө абдан кызыгасыз. Сиз көз караштар жана тышкы дүйнөгө байкоо жүргүзүү ыкмалары менен эксперимент кылууну жактырасыз. Ал сиз үчүн чыгармачылык илхамдын булагы катары кызмат кылат жана өзүңүздүн абстрактуу чындыкты курууга мүмкүндүк берет. Сизде кыракы акыл жана жан дүйнөнү карай алган курч көз бар. Бирөөнүн кейпин кийген эки жүздүү инсандарды жактырбайсыз. Эң негизгиси, алардын чындыгы табиятын жана ниетин көрө аласыз. Кырдаалды тымызын, бирок так көз карашты колдонууну талап кылган ар кандай бизнесте сизди чоң ийгилик күтүп турат. Жана ошондой эле жаңы тенденцияларды жаратууда теңдешиңиз жок. Үчүнчү, баш сөөк. Сиздин сапаттарыңыз тынчтык, достук, боорукердик жана карым-катнаш. Сиз боорукер ойчулсуз, боорукер жана токтоолукка жакынсыз, башка адамдарга берешенсиз жана ар дайым алардын пикирин эске аласыз. Бирок эң чоң бакыт бул бирөөгө жардам берүү деп билесиз. Жалгыз иштөөдөн ырахат аласыз, бирок бакытты жана берешендикти башкалар менен бөлүшүүдөн баш тартпайсыз. Ал сизди кордогон бейбаштарды жек көрөсүз. Сиздин оюңузча биздин дүйнөдө бейбаштыкка такыр орун жок. Коомдун жыргалчылыгын көздөгөн же кандайдыр бир жол менен адамдарга байланыштуу кандай гана иште болбосун, сизди ийгилик күтөт. Сиздин жардамыңыз менен дүйнө боорукер жана асыл жерге айланат. Эгерде ушул сапаттардын бирөөсү сизде болсо, комментарийге жазып, лайк басып, видеону бөлүшүңүз.